desem Manas gelet sezimge, Manas desem Kırgız düşet esime. Kanday gana uluşul eki söz, Kuvvat berip Kırgız'ın tekine. Manas ködeninde oyottu, Manas saktap gelgen unuttu. Ulu joldu salıp ketken biz üçün, Kalabor eken ılı toruptu, Eğilimda tüpürüne sozular, Kele жатқан bizdi gözde yolular. Al tağdır tartsa dağı Kırgız el, Manas degen uran menen çoğular. Manas ködeninde oyotko, Manas saktap gelgen unuttu. Ulu joldu salıp ketken biz üçün, Kalabor eken ılı toruptu. Aykıl bana solo tondun ungusu, Göçmen eldin basıp öpkön tormuşu. Bayırtıdan ıyık saktap gelişen, Manas aytıp dağa sala bul kızı. Manas ködeninde oyotko, Manas saktap gelgen unuttu. Ulu joldu salıp ketken biz üçün, Kalabor eken ılı toruptu. Aybalta menen kılıçtın çavuşundan bütkönдөй, Найза менен алкандын сайышынан bütkönдөй, Аламда улуу ойлордун жарышынан bütkönдөй, Бүтүн Кыргыз сениңдин намысынан bütkönдөй. Manas ködeninde oyotko, Manas saktap gelgen unuttu. Ulu joldu salıp ketken biz üçün, Kalabor eken ılı toruptu. Арыбаңыздар, улуу элдин урпактары, кутмандуу кечиңиздер менен. Тыным албай күн түндөп, кирген суудай күрпүлдөп, Манас айтап манасчы бүтүн элин билсин деп. Муну ошентип залкар манасчыларыбыз Тыныбек Жапый уулунун 170 жылдыгына жана Мамбет Чокморунун 120 жылдыгына арналган башканы коюп Манасты айт сынагы башталып отурат. Маданият, тарых, тил жана коомдук биринчи канал менен биргеликте Саякбай Манас эл аралык коомдук фондусунун демилгеси менен ушул конкурс өтүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин конкурстан 15 жаштан 25 жашка чейинки манасчылар катышып, анын ичинен 14-ü тандалып алынган. Анын баары бул жерде отурушат. Баарыңыздарга ак жол тилейбиз. Рамандын ырчылынан бери уланып келе жаткан улуу өнөрдүн алып жүрүүчүлөрү жер бетиндеги бизге тектеш элдерден Кыргыз элине гана буйруптур. Ушул өнөрдүн алып жүрүүчүлөрү кайсы мезгил болбосун үзүлбөй толукталып келген. Анда эмесе ошол Тыныбек, Мамбет, Сагынбай, Саякбай өңдүү залкар манасчылар да ушул конкурстан чыгат деп үмүт кылабыз. Анда эмесе башканы коюп Манастай сынагын ачуу үчүн Саякбай Манас эл аралык коомдук фондусунун төрагасы
Саматбек Ибраевди жана Калыстар тобунун төрагасы Залкар манасчы Тыныбек атабыздын небереси Табылды Актанов агабызды чакырабыз. Келиңиздер. Арбаңыздар, Айкөл бабабыз Манастың рухун туутутуп Алатоонун койнунда жашап келаткан. Айкөл мүнөз Манас атабыздан калган арыстандай кайраттуу Алатоолук кыргыз журтум. Мына Жанатан Дөөлөт иним айтып кеткендей, бу биздин манасчылык өнөрдөгү кыргыз элинин тарыхында түбөлү көчпөс, өлбөс болуп жашай берүүчү улуу манасчылардын титандары деп коелук. Тыныбек бабабыздын 170 жылдыгы, Сагынбай атабыздын 150 жылдыгы, Мамбет атабыздын 120 жылдык торколуу бир ушундай кыргыз эли сөзсүз белгилечү, сөзсүз эскерип туруучу бир жакшы жөрөлгөсүн баштап отурабыз. Ушул ылайым кыргыз журтуна Манас атабыздын касиети, кайраты, ошол кишинин өлбөс руху даңазалынып, өлбөс руху кыргыз элинде жүрөгүндө төбөлүк жашай берүүчү бир касиеттүү күч бүгүн биздин жаш арттагы урпактарды бүгүн калың элдин алдында алып чыкканы турабыз. Бул өзү чоң, түшүнгөн адамдарга чоң нерсе, бул өтө чоң нерсе. Бул манасчыларды биз тек гана манасчы деп айтып коебуз көп учурларда. Булар жаратуучулар, кыргыз рухун жаратуучулар, сактоочулар, коргоочулар. Көзү бар чакта Манас атабыз өзү коргоп келсе, ички тышкы жаманчылыктардан, апаат кыргы мүшкүлдөрдөн кийин ошол романдын ырчуулу баштаган бүгүнкү мына отурган жаш биздин жаратуучулар, жаратмандарга чейин кыргыз элинин мындан аркы жашоосун, буга чейинки жашоосун, бүгүнкү күндөгү жашоосун элдин жүрөгүн тазартып, пейилин оңдоп, мээсине, жүрөгүнө, акыл сезимине улуу рухту куюп, даңазалап, биздин өткөн, бүгүнкү жана кеткен бардык мезгилди уютуп келип, бүгүн элдин алдына дагы чыгарганы турабыз. Ошол улуу рухтардын жолу менен, изи менен. Ошондуктан мен ишенем, Кудайдан тилейбиз жалпы кыргыз эли. Келечекте Келдибек, Акылбек, Чойке, Тыныбек, Назар, Нармантай, Найманбай, Балык, койчу. Ушундай улуу манасчылар, улуу манастын рухун кыргыз элине даңазалачулар, бүт ааламга жайылтчулар, жаратмандар чыгат, болот. Кыргыз эли жаратып келген. Буга эл ишенет. Биз жүрөгүбүздө ушул Кудайдан тилейлик. Тилейлик Кудайдан ушул өзүбүзгө кандай ден соолук кааласак, кандай өмүр кааласак, кандай жакшылык кааласак, ошондой улуу жаратуучулар ушул бүгүнкү күндүн кыргыздын Манастын урпактарынын ичинен чыгуусун тилейлик, ак батабызды берелик. Аман бар болуңуздар, уюткулуу журтум. Чоң рахмат, бар болуңуз. Самат мырза, кеткезебиз сизди. Саламатсыздарбы? Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул жаш манасчыларыбыз ушул аталып кеткен
Тыныбек атабыздай, Мамбет атабыздай, Сагынбай атабыздай, Саякбай атабыздай улуу манасчылар болушун тилеп кетем. Баарыңарга ушул сынак, бул сынак экен. Сынакта жеңүүчү болот, жеңилүүчү болот. Бирок силердин жүрөгүңөрдө дайыма манас жашайт деп терең ишенем. Силерге чоң ийгилик каалайм. Сынакта жеңүүчүлөр ийгиликке жетсин. Рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Бүгүнкү сынакка калыстык кыла турган даражалуу калыстар менен тааныштырып өтсөм. Манасчы, обончу, төкмө акын, Кыргыз Республикасынын эл артисти, калыстар тобунун төрагасы Табылды Актанов агабыз. Табылды Актанов агабыз кадимки залкар манасчы Тыныбек атабыздын небереси. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бөкөнбай Боркеев агабыз. Дабыр калыстар тобунун мүчөсү, белгилүү манастанычу, филология илимдеринин доктору Жылдыз Орозобекова эжебиз. Жана ошондой эле Саякбай манасчы эл аралык коомдук фондусунун төрагасы Саматбек Ибраев агабыз. Белгилүү манасчы, филология илимдеринин кандидаты Таланталы Бакчиев агабыз. Мына ушу кишилер калыстык кылышат. Бар болуңуздар. Байдылда Сарногоев, Сакемдин өзүң карасаң сакадай бою кичине, Айкөл манас бүт баткан алмадай баштын ичине деп Саякбай атабызга таасын баа берген эмеспи. 2014-жылы Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгында жаралган ыр бүгүнкү күнү Саякбай манасчы коомдук фондусунун гимнине айланды десек болот. Сөзү Айда Эгембердиевага таандык, ону Докторбек Урманбетовго таандык. Саякбай манасчы чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бакыт Ыбыкеев ырдап бермекчи. Kırgızdın atın çıgarıp Keremet manas arkılı Alamga bütün taralıp el bolup ozdu aytılı Kılımga geçsin jolu de Kudayım takkan kanattay Jomulun ulu sen ulu Kırgızga bütkün sayak bay Kırgızga bütkün sayak bay Ayküldün alıp ayağını Kabarın alıp kayıptın Düğününgdü alar min terme beçen soğumuzda bayıktın Kılımga geçsin jolu de Kudayım takkan kanattay Jomolun ulu sen ulu Kırgızga bütkün sayak bay Kırgızga bütkün sayak bay Koldoçu piri bolboso Hiç nerse bolboçun ile Alaton tayap артından jıl olup durdu kölene Kılımga geçsin jolu de Kudayım takkan kanattay Jomolun ulu sen ulu Kırgızga bütkün
Sayakbay Kırgızga bütkön Sayakbay Ulusun aytıp sözüңdü Ulusun kuştun taptadın Aykölдүн takkan mildetin aşığı menen akkardın Kılınga geçsin jolu dep Kudayım takkan kanattay Жомолуң улуу sen улуу Кыргызга бүткөн Sayakбай Кыргызга бүткөн Sayakбай Kırgızga bütkön Sayakbay Barakelde Bakıt Mırza, бар болуңуз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Манасчылык өнөрүдө илгертен эле устар шакирттик дайым болуп келген. Бул сынакка катышып жаткан жаш көчөттөргө биздин белгилүү манасчыларыбыз Замир Баялиев, Самат Көчөрбаев, Улан Исмаиловтар устаттык кылып, багыт көргөзүп турушмакчы. Булактын көрсөң көзүн аш дегендей манасчылык өнөрүндө шыктанып жаткан кыз жигиттерге колдоо бергизип бергениңиздерге чоң рахмат. Анда эмесе Устаттарга сөз берсек, келиңиздер келип, ак тилегиңиздерди айтып, ак жолго алып коюңуздар. Арбаңыздар, ардактуу кыргыз калкы, урматтуу жаш манасчылар, жаш жеткинчектер, келечегиңер кең болсун, бакытка балкып, талайга талапташ болушуңарга тилектешмин. Байдылда атабыз айткандай, шумкар болбойт, канатсыз, акын болбойт, талантсыз, дал ошондой кыргызда даңктуу болбойт, манассыз деп айтып келген бекеринен эмес. Сиздерди Манас атанын руху дайыма жөлөк таяк болуп, жүрөгүңөрдүн түпкүрүнөн орун алып, кыргызда күпүлдөп манасты айтып өтүшүңөргө тилектешмин. Бар болуңуздар. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, урматтуу калыстар тобу, урматтуу биздин жаш манасчылар, сиздерге өзгөчө мына жаш манасчыларга чыгармачылыгыңыздарга ийгилик, ушул бүгүнкү өзгөчө бүгүнкү конкурста ийгилик каалап кетким келет. Манаста айтылат, арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой, айкөл манас баяны азамат эрге конгон сөз дейт. Сиздер ушул манасты айтып, ушул өнөргө баш багып, ушул өнөрдү аркалап жүргөнүңүздөр үчүн өзгөчөсүздөр. Сиздер келечекте жогоруда калыстар баса белгилеп айткандай, сиздерден келечектин залкар манасчылары чыгат деп тилек кылабыз, үмүт кылабыз. Биз ар дайым сиздер менен сиздерди колдойбуз, коргойбуз. Ар дайым сиздерге билген өзүбүздүн кеңешибизди аябайбыз. Ийгилик. Арыбаңыздар, уюткулуу элдин урпактары, ушул бүгүнкү майрам десек болот. Бул Манас иш-чарасы жеке манасчылар үчүн чоң майрам болуп эсептелет. Ушу майрамыбыз кут болсун. Катышып аткан талапкерлерге, жаш манасчыларга ийгилик каалайбыз. Анан ушундай чоң иш-чараны уюштуруп берип аткан ушул телеканалга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан жалпы Байге фондун көтөрүп берип, ушу жаш манасчыларга аздыр көптүр жол ачып берейин деп аткан Саматбек абабызга дагы чоң рахмат демекчибиз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Үнүңөр өчпөсүн, өнөрүңөр өркүндөй берсин. Кыргыз үчүн сиздер да кызмат кыла бериңиздер. Башканы коюп, Манастай сынагында катышуучулар 2 рет манас айтышат. Биринчи билет менен туш келген суроо боюнча, ал эми экинчи эркин тема берилет. Анда эмесе сахнага катышуучуларды бирден чакырып, билет алуу жөрөлгөсүн баштайлы. Манас Семетей Сейтек
эпосторунан түзүлгөн суроолор катылган. Биз катышуучуларды иретин коюуда алфавит менен жайгаштырууну туура көрдүк. Анда эмесе алгачкы болуп Алтынай Каралчиева. Алтынай Каралчиева 19 жашта Манастан институтунда 2-курста окуйт. 18 жашынан баштап манас айтат. Кызыгуусу артып манас дүйнөсүнө аралашып келатат. Бул жерге келип сурооңузду окусаңыз. Алоке хандын кыргыздардын чабышы. Алоке хандын кыргыздарды чабышы манас эпосунан келген экен. Анда эмесе Бактияр Замирбек уулу. Бактияр Замирбек уулу 19 жашта Талас областынан Чолпонбай айылынан. Өзү түш көргөндөн кийин ушу манас дүйнөсүнө аралашып келатат бул жигит. Анда эмесе сага кандай суроо келиптир? Каныкейдин Көбөшкандан чабылышы. Каныкейдин Көбөшкандан чабылышы Семетей дастанынан келген экен. Бексултан Имашев 19 жашта Ат Башы районунун Акжар айылынан Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде 2-курста окуйт. 12 жашынан тартып манас дүйнөсүнө аралашып келатат. Алоке хандын Баатыр манастан коркуп качышы. Алоке хандын Баатыр манастан коркуп качканы дейт. Манас дастанынан келген экен. Гүлжигит Кубанычбеков 16 жашта Балыкчы шаарынан келген. Номер 4-гимназияда окуйт. 7-класстан баштап манас дүйнөсүнө аралашып келе жатат. Манастын ак куланы буудайга алмашып алышы. Манастын ак куланы буудайга алмашып алышы манас дастанынан келген экен. Анда эмесе Жанат уулу Канат 19 жашта Талас областынан Манас районунан келген. Искусство институтунда дастанчылык бөлүмүндө 2-курста окуйт. Семетейдин кайып болушу. Семетейдин кайып болушу дейт. Семетей атабыздын эпосунан келген экен. Анда эмесе Камила Калдарбек кызы 15 жашта 7 жашынан баштап манас айтып келатат. Ак өргө конушунда 77 мектепте окуйт. Манаска кызыгып аралашып жүрөт. Кайыпчал кызы Куялы. Кайыпчал кызы Куялы дейт. Сейтек бөлүмүнөн келиптир. Куттубек Максат уулу. Куттубек Максат уулу 18 жашта Ысык көл обласы Ак Суу району Жолголот айылы. 12 жашынан тартып манас айтып келатат. Кыргыз улуттук университетинин 1-курсунда филология факультетинде окуйт. Каныкейдин манасты өлүмдөн куткарышы. Каныкейди манастын өлүмдөн жанагы кадимки көз каман көкчө көз туугандары уландырганда манас бөлүмүндө. Ошол жери келген экен. Канат Бөкөев 18 жашта Ат Башы району Калинин айылы. 7 жашынан тартып ушу манаска кызыгып манас айтып келатат. Атасынын кеп кеңешинен Санжырат тарыхынан улам ушу манас дүйнөсүнө аралашып келатат. Күлчөронун Семетейге жолукканы. Күлчөронун Семетейге жолукканы кадимки Сейтек бөлүмүндө Нурбек Талантбек уулу 19 жашта Ат Башы району Бирлик айылы. Ишеналы Арабаев атындагы Манастан институтунда 2-курсунда окуйт. Аян түш көрүп манас айтууга аралашып калган. Семетейдин Таласка 1-келиши. Кадимки Семетейден келген экен. Нурсултан Уманбеков 22 жашта 7 жаштан баштап манас айтып келатат. Актала районунун маданият үйүндө иштейт. Өзү төк макындыкка да аралашып жүрөт бул жигит. Манастын атасына таарынып кетип аштык айдаганы. Манас бөлүмүнөн келген экен. Аштык айдап ак кулага ээ болуш экен да. Омат Өмүрбек уулу Чүй областынын Москва районунан келген 9-класстын окуучусу 12 жашынан баштап манас айтып келет. Кабар берүү. Бул манас бөлүмүнөн кадимки ашка кабар берүү. Көкөтөйдүн ашына дүйнөдөгү элдерди чакыруу. Улукбек Билашев 18 жашта Ысык көл обласы Ак Суу району 30 уул айылынан келген. 7-класстан баштап манас айтат. Алмамбет Батырдын көкчөгө келип кошулушу.
Манас бөлімінен Алманбеттің оқиясы келген екен. Чыңгыз Болотбеков, 18 жашта. Атбашы району Акмойын айылынан келді. Агротехникалық коллежде 3-ші курста оқиды. Қызығысы артып, Манас айтып келеді. Манастың қолының Алатоға келеші. Баракелді. Қадимки Манас атабыз Алтайдан Алатоға көчіріп келгендегісі екен, қырғыздарды. Бұл сынақта СМС добуш беріп іштеп жатат. Сіздер мықты деп есептеген Манасчыға 35-35 қысқа номері арқылы қатышушының аты менен жөнөтсөңүздөр болот. Азыр эң кенже 15 жашка жаңы толгон Манасчыбыз Кайрат Жусупов. 15 жашка жаңы чыгып атат. 7 жашынан баштап Манас айтат. Агөргө конушунда 77-чи мектепте окуйт. Манаска кызыгып, Манас айтып жүрөт. Кел Кайрат. Жамбы атыш. Манас бөлімінен Көкөтөйдүн ашындагы жам аткан жери келиптир. Манасчыларга ак жол тилейбиз. Барыңыздар, отуруп орун алыңыздар. Устаттардан кеп кеңеш алыңыздар. Ак жолуңар ачылсын. Жаш манасчыларга арналган башканы коюп Манасты айтсынагын Маданият, тарых, тил жана коомдук биринчи каналдарынан көрүңүздөр. Сиз мыкты деп эсептеген Манасчыга 35-35 кыска номери аркылуу катышуучунун аты менен добуш бериңиздер. Алтынай Кароолчиева, Бактияр Замирбек уулу, Бексултан Имашев, Гүлжигит Кубанычбеков, Жанат Канат уулу, Камила Калдар кызы, Кайрат Жусупов, Куттубек Максат уулу, Канат Бөкөев, Нурбек Талантбек уулу, Нурсултан Иманбеков, Омат Өмүрбек уулу, Улукбек Дилашев, Чыңгыз Болотбеков. Суурлуп элден чыкканы тандалсын талбас тулпары. Андемесе, азыр өзүңүздөр билгендей, Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев, Ашыралы Айталиев өңдүү аталарыбыздын батасын алып, этегин кармап, ушул акындык өнөрдү жолун улантып келаткан Кадырбек Бейшенов деген жигитке кеп кезегин берсек. Манасчылардын таймашы, калкым ачылыш азем салтанат. Оймында тыныке Мамбет Чокмордун артынан уулдар аркалап. Кечеги Сагынбай менен Саякбай санатын элге кайталап. Мында кубулган улуң өнөрдү, мында кунандары, тайлары кубантып элди жар салат. Эмесе калкым карачы, башканы коюп Манастайт. Манастан бөлөк жарашпайт. Кыргыздын улуу Манасын бизден эч ким талашпайт. Андыктан калкым айтарым, көрүнсүн деймин жалпыңа. Көк асаба байрагы, көк жал Манас арбагы, угулсун деймин жалпыңа. Мындаңа асаба байрагы, Айкөл Манас арбагы. Мынакей калкым карачы, Манасчылык бул өнөр, касиети кең кандагы. Баянын мындаң айтышат, кыргыздын өнөрдү баккан балдары. Манасты бийик тутпаса, Манасты кулак укпаса, андан ал жан дүйнөң жакыр калганы. Ошондуктан айтарым, Манас бар үчүн амандыр. Алатоо кыргыз аймагы, эрим кыргыздын улуу Манасы, кыргыздын талбас канаты. Андыктан калкым айтарым, ушундай дүйнөнүн элин багынткан бул Манас элдин таланты. Барың аргаң айтарым, жаштар чыгат алдыңа, жалпысын жакшы байкагын.
Манас деген ким өзү, аз ажыдардай мүнөсү, кыргыздын экен түрөсү. Мына бир кезде байлыгыңыз Кыргызстан азыр Байдылда менен бийиктир. Санжагынан аз кыргыз калкым Саякбай менен бийиктир. Эй, чын Кыргыздын бардыгын азыр Чыңгыздан алам билиптир. Канчалаган өлкө бар, кан Манас бизге тийиптир. Майда барат нерсеге, мактанып жүрөт ар өлкө. Эмнеге бизге жарашпайт, мындай эр Манасым бар өлкө. Мунайын таап алса да, Манасын таптыга өлкө. Андыктан мамлекет биз чынында Манасы менен бай өлкө. Андыктан калкым айтарым, улуу Манас баянын айтар балар балдары келиптир. Ак батасын калкынын табар балдары келиптир. Кайып ушул дүйнөгө жагар балдары келиптир. Ушундай болгон балдарды жараткан бизге бериптир. Азыр Манастын баркын билбеген маңкурттар жүрөт жиндеген. Эгерде Манас болбосо мактанат элек ким менен? Мынакей калкым андыктан. Эй, бир кезде баатырың Манас барында кумуңа кимдер тийделе? Төрөң Манас барында төрүңө кимдер тийделе? Айкөлүң Манас барында алтынга кимдер тийделе? Каркыраның элешип, картасын кимдер чийделе? Кечең элин сатып койгондор, азыр жерин сатып койбойбу? Талаасын сатып койгондор, азыр Манасын сатып койбойбу? Манасын сатып койгон соң, баласын сатып койбойбу? Андыктан калкым айтарым, улуу Манас арбагы жашасын дайым элимде, жашасын Кыргыз жеримде. Азыр Манасчылардын жаштары мынакей маарага жете баштады. Ушундай балдар турганда унутулбайт деп ойлойм. Улуу элдин дастаны Саякбай менен Сагынбай ошолордун артынан ушул балдар басканы. Ушул балдар бир кезде, азыр жаш балдар болсо бул кезде залкарлар болот бир кезде. Андыктан калкым байкагын, Кудайдын берген белегин, кармагын Кудай белегин, балдар калкыңа тийсин керегиң. Азыр сакадай болгон балдар бар, калкым Саякбай кайда дебегин. Болбосо самагын Кудай белегин, балдар сан элге тийсин керегиң. Мынакей сайраган ушул балдар бар, Сагынбай кайда дебегин. Ушул өнөр белегиң удургуп турган дайыма, улутка тийсин керегиң. Баягы удурган балдар турганда, баягың уркашты кайда дойын дебегин. Уркашты кайда дегенде, мынакей ушул жаш балдар көрсөтүп анда беремин. Андыктан мында жаштарым, силердин ачык болсун асманың, ардайым айтып жүргүлө атабыз Манас дастанын. Кайсыл жерди чапканын, кайсыл жерди тапканын, көдөнүнөн атабыз көнөрмөс мурас бакканын. Мынакей таазим кылсак жарашат Манастай улууң атына, таазим кылсак жарашат Манастай улуу затына. Тең келе алат киме өзү, түгөлдөп айтсак Манасты, бул өзү түгөнбөй тургандой казына. Андыктан ушундай болгон жаштардан үмүтүн элдер үзбөгөн, назарын салып балдарга, булардын назар кулагай төптөгөн. Болбосо бурула карай баскандыр, бурула карай баскандыр, булактын оозун тапкандыр. Замири ушул Кыргыздын азыр булактын оозун ачкандыр. Болбосо келе жаткан баланын булар келечегин билгендер. Дөөлөтү Кыргыз элинин буларды таптап азыр жүргөндөр. Андыктан менин жаштарым эмне дейин силерге? Манастың айтып бергиле, албетте келип биерге. Силер Манасчы болчуң улсуңар, Кыргыздай болгон миң элге. 5 миллион ушул Кыргызстан, ушунча Манас чыгууда. Канча миллиард Кытайдын Манасчысын айткыла, кимдер билип угууда. Кимиңерден кимиңер, эми Марага барчы кимиңер. Балдар, Манастың айтып жатканда силердин талыбасын тилиңер. Силерге каалайм ийгилек, бакылдап Манас айткыла. Ой бүгүн баатырдын жайын билдириби. Баракелде. Өркүнүң өссүн Кадырбек. Баракелде. Тыныбек атабыздын 170 жылдыгына арналган, Мамбет Чокморов атабыздын 120 жылдыгына арналган конкурсубузду баштайбыз. Биринчи катышуучу Алтынай Каролчиева. Алтынай
Алоке хандын кыргыздардын чабышы. Ezelkinin jomoğu istese gelir orolu. Eki bir zeydün önü İngşerip düşür omoğu. Oy onun manas kabılan Oluyadan joğoru. Tüp katası tügül kan, baş katası barıkan, tünün barı kıdır darıgan, büyün kandan çayyan kan, çayyan kandan balakan, büttü göldü barıkan. Ey, oş olmanas kezinde, bütün galokem oldu hanı, barınça valganı, oş ol gezde kırgızın, kan içmesi karmadı, oşondo kırgızdın çaynap durganda moltohan aloke çapkanıne oşol gezde kırgızdın başına düşüp müşkülü kırgızdın katındarı iladı 30'дағы kızdarı koş orgup iladı barıqsın ayzasay demi gelinderdin içini jara çaynap sal demine Oşondo kırgızlar biri girip verenge, biri girip gitti terenge. Oşondo kırgızdın başı müşkül gana düşkönüne. Barakalde. Emki gezek Bakyar Zamirbek ulunda. Maga тийген билет Канекейдин Көбөшкандан чабылганы. Kızıktınga tu salmaka Manastan kalgan düğününü Kamçıga çenlep almaka Aldınдағы kırgızga Aza bütüp jatkanda Baleki tişti salmaka Oşoğu kesti baykasan Kırktın başın kırgıl çal Kırkında köp gün cindi çal Erteli geç jammandık Oylogonu buzuk çal Oşoğu kesti oylonup Mınamınday dolgonup Manas çoktun alsam dep Bugün Jakıp menen uldarın ekekiden oşundun çavıştırıp alsan dep Kanındarın suday töksüm deyt Kaşay teviyip candarın manastan kalgan dünyünü Başçılık kılıp bir özüm oşunu bilirken katuna çıksam dep Oyloğunu buzuku Oşoğu kestin kırgıl çal Kököt könün gördün mü Atandın gördün niye Uşak kepti taratıp Oşoğu kesti Jakıpka Aytkandığın gördün mü Aylanayın dünya Geçen ay kölün bana söylügündü Canında жүргөнүн bakayın Tetiği tekeçinin Nurmunbek Oşondoğu kanıştı Kaçıra tekende buktumun oşondun birikin Jambının alıp altından oşondu bastıratkanan ekende buktum Katındıka bermekte de oşondun biriki Ta oşondun kanan oşondu buktum Tuğur barın salıptır Oşoğu kestin Jakıptın örttü gözü bek çaynap kan içmeyi bek karmap Oşoğu kesti baykazan Kuday betin salvaya kal Ta oşondun Jakıptın En aldınдағы onları Havige göbü şaltağın Barın bir de çakırdıp Kızık kepten salışıp Manastan kalgan kanıştı Munoşonda baykuştu Kadındı kan alsın dep Karaptırsan tambaşa Hayaldı kan alsın dep En ağasın ölse kokustan İnni izinden götücü Bili gözün kokustan Giyin kiygen götücü Ta oşondun bir iki Halikeden alsın dep Uluzun eken avake Abı kegen aytkanda Avı ken sızda beydemi Çok mormene çapkanda Çocup kettin avake Haylan ayın atake Munoşondon yenemden Aldımдағы kanıştan Engine sütün berbedi Bir eli sütün berdi o Elimde barın kıldı o Munoşondon bir ekin Barılыстың baktın o Baş
балекет түшкөндө барын суруп алыныго айланайын жарыктык ата албайм эмин атаке деп ошентип берекең көнбөй калган кез экен атасынын сөзүнө каршы чыгып абыке болбой калган кез экен так ошондон жарыктык Будай бетин салбай кал алдындагы көбөшүң ачууланып калыптыр Bunun kızı eken göböşün Yenemdin özüm, ecemdin özüm balam dep Muno şondun bir ekin bar balaktap kalıptır Çanaştay mırdı dardayıp ardalaktap kalıptır Buday detin salvaya kal Tağı şondun bir iki Muno şondun al Köböşün, ilingin ömrün alam dep Kızıktın katı salam dep Bolbay boysa kanışın Başla kılıç çavan dep Töbezinden bazam dep Törtülüğün çaçan dep Töge kaçı çavan dep Birinin bir gün kılam dep Bilip durgan manas çok Barın kıyı balam dep Bana gidişti salam dep Oyuma koy boysa Kızıktın katı salam dep Kırın barın alam dep Kıyım durgan barısın Beline kılıç çavan dep Kanın suday tögüm dep Aytkanıma gömböse degenimdi Kılbazan oşunduğu kanıştı Kurmandı kaçalan dep Oşunduğu göğüşün Canıp kalgan duvarı Baştagıdan bolbostон алкынып калган убагы муну ошондон байкасаң көбөшүңдүн ошондо калгандай катуу тиш качырылта бек чайнап өртө көзү бек чайнап муну ошондон берекең ажыдагыдай камындап айбатынан жан чыгып токтой калган кез экен алдындагы ошондо калышкай азыр бармакка кызыктын катуу салмакка катындыкка көнбөсө башын чабып алмакка балекет ишти салмакка жөнөп калган чагында кудай бетин салбай кал алдындагы ошондо батырлардай болуптур алдын каптап калчудай чан сопкулуң салыптыр топурак учуп тозгайдап мына ошондон берекең ачуулаган көбөшүң мына ошондон берекең энеңе жетип барыптыр энекеңди байкасаң кага кийип канжытып кайгыга башын бөлүптүр мына ошондон энекең чымындан жаны гана түңүлгөнү эмки кезек Бек Султан Имашевда Алууке хандын Баатыр Манастан коркуп качкан жери. Geçe жылгындунун боюнда кең таластын оюнда кош топ кийип суусар бөрк ыргап турган кезинде кыргызды кошо бирлешип так ушунду кырк чоро жыргап турган кезинде абалак ойноп даң салып чатыраш ойноп чаң салып болуп жаткан кезинде күндүзү кымыз түнү кыз болуп аткан кезинде ошо күндө Айкөлүң эң анжыянды жердеген бежин каны алукеге кат жазып келтирип шондо бат жазып атамдан калган анжыянды бербесең өзүм туруп ошондо өлбөгөн жерде калышам кагылайын алуке төбөңөмөн басам деп төртүлүктү чачам деп казынаның ачам деп караманды чачам деп ошондой кат жазып келтирип шондо бат жазып өзүң көргөн бул Манас чабарбанын алдырып камдап жолун чалдырып алукең ошондо чиркин катты бердирип гана калган кезек эң ошо кезде карачы арадан 6 ай өткөндө алукеңдин өзүнөн катка жооп келе албай
turganın görüp manasın. Oşo gezde Karaça erenler jolga girişip şatıravatqa minişip jolga çıktı gördün be. Oşo gezde kırık çoro telegeyi teng çoro tengrim özü kırgızga tengde bergen şer çoro. Oşo gezde mumunday jolga çıkıp kalganın alo kende buğalça döngü çıkıp oşondo sar altından tutkası buraması sarınçız dürbüsün alıp aloke burap alganı oşo gezde Kırgızda çirkin burulup kana karap kalgan. En oşo gezde kalayık ay kölüngdü karasa ay menen gününgdün bir özünün bütköndöy asman menen jeringdin bir özünün bütköndöy altın menen gümüştün çirösünün bütköndöy ter kurçagan dairanın ortosunan bütköndöy tüküldögön jüröktün toltosunan bütköndöy aldamıktın avından emin vakap karasan karaçor avullan kaptalından çamınıp gösöy kuyruğu karsınlan jara tarttın nemedey can-jagынан kamınıp acında arcılanı aldынан turup alganın ay kölüng manas gök çalda çirkin oşoda gana sürüp kalgan. Oy mingen atın karasan kulağında şamı var koyundan bütkön canı var oy. En anın arka jagında uluska tuğan usunlu hayday betin nur çalgan altından kemer kurçangan acızgandın alman bet sar altından saydırgan kalı kalgan bezinde sav altından jasalgan tağı kalgan bezinde kalagan ıymanı açırkin kakanda gana kalgan jıygan. Emki gezek Gülcügit Kıvançbek'ta. Manastın ак куланы буğday алмашып алышы. Oşondu biligi turgan bay Jakıp kılgan işin karаңыз kanday bulut katаңыз aylanayın kan manas batıştan gelgen çoruğu batırıp kançan üverdin çıkıştan gelgen çorunu çık tevesten seni manas çıkırıp bugün ap kendin atanı kuyguvalam san dünümdü çaştın mı kazınamdın açtın mı baltalap uzun çaptın mı çılgada turgan jılkındı barın berdin çoruna korodo turgan koyumdun birin koyboy barısın bütün berdin çoruğa özündü jatkan uyların özün birden koybustun bütün berdin çoruğa aylanayın kan manas hem oşondu bay Jakıp aytkan kevin karаңыз oşondu berki kan manas aylanayın kan ata malga sarang boldun dep umboy kalgan ekensin kazınаңды sen oylop bolboy kalgan ekensin alıstan maldı jıygamın karap tursan kan ata kança jonu tıygamın korodo koyun jıygamın kamdap tursan kan atam kança jonu tıygamın demoşentip kan manas gül dönüp turgandan atasına tarınıp anjiyandım bostalak oşoğa gana bardı çamınımı kızır çalgan kan manas kaptalından kırasın 6000 çevalvanday sunda sürü göründet çoluk kök jar arıstan canday salıp çamınat kara çağrı kavılan canlı mangdayından kamınat mangdayından kırasın acıdar görünüp oşolu gezde kan manas
kötü söyledi. Alatoğday görünüp aldından çıktı. Bir adam baykap dursan çın adam. Ak seni desi başında asa tayak kolu kalgan. Birge turgan kim desen tuvanazın ta gözü. Aykan gözü karasan Duvanaday minnezi aylanayın gambalam atыңдын озун бура тур алдыгы жерге тура тур айткан сөздүң уга тур биреге турган босталаны көрдүңбү башы жагы көрүнбөйт башын жагы көз салсаң биреге турган бостала аяк жагы көрүнбөйт айланайын манасым аңдап сөзгө кулак сал айткан сөздүң угуп ал бушул турган бостала баймактатып айнагын кош өгүздү байлагын биреги турган бостала кол түйшөмдүң айдагын деп ошентип биреге кызыл буудай аш берип кан манастын конуна бир ошондо биреге бир капчалык аш берип айнанайын маназым айтып сөздү жыгыча антип биндип тургучаң ошо турган тубана кайып болду көзүнөн ошол кезде кан манас айдамак болду таланы ошондо баштамак гана болдуң баланыңа атаны окуй биреге жерге буудай тур ошо кезде биреке бука байлап ошондо жердин бетин оюп тур карап турсаң кылайык таң алып үстү саласың ошол кезде кан манас кочуштап буудай салыптыр атаны кокуйгу дүйнө ошол кезде кан манас биреги турган талаанын ошол кезде биреке боюна жатып алыптыр суңган бутун түк тартпай жумган көзүн түк ачпай ошондо жатып алыптыр биреги турган кырачы кабылан манас айкөлүң андан кепти таштайлы биреги турган кары кан лоп тайраны жери деген эли турган ошондо калайык ошол кезде биреке аңдап сөзгө салайык ошол кезде эличи жакырчылык туш болуп бир ошондо биреке ашкабы ошол кезинде ошого гана турду. СМС'тин азыркы убактагы жыйынтыгын чыгарыш үчүн Мадиярга кеп кезеген берсек. Арбаңыздар калай кыргыз журтум. Биринчиден жаш манасчыларга ийгилик каалоо менен мен СМС добуштардын жыйынтыгын айтып кетсем. Эң биринчи эле Алтынай Кароолчиевага 15 добуш, Бактыяр Замирбек уулуна 8 добуш, ал эми Бексултан Имашевке 105 добуш. Гүлжигит Кубанычбековго 1 добуш, Жанат Канат уулуна 3 добуш, Камила Калдар кызы 41 добуш, Кайрат Жусупов 104 добуш, Куттубек Максат уулуна 1 добуш, Канат Бөкөевке 2 добуш, Нурбек Талантбек уулуна 5 добуш, Нурсултан Иманбековго 4 добуш, Чыңгыз Болотбековго 1 добуш. Ал эми Оомат Өмүрбек уулу менен Улукбек Белашевке добуштар жок. Кайра кеп кезегин манасчы жигиттерге берсек, Канат уулу Жанап Семетейдин кайып болушу. Силер айтканыңарды мына калыстар баалап атат. Того тер жеринен айткыла, башкалар да айтпай калбасын. Geçen kanı kesizsin albastan Ay çürük sözün gambastan Batırdın ulu simmeti Gül çorunun kuş çalıp Kan çorunun gerçitip Tulpardan tanda binişip Körükü tomdan giyişip Jolgoңун avatırın Çıgıp algan gezeken Altından çılbır bulkuntup Aldında tulparın Teminip mında julkuntup Jolgo çıkan gezinde Geçende tegenin belinden En aygaylagan çumenen Kıyas degen dumenen Kapıstan gelip düşmanın
көрініп мындан қалыптыр екекиден душмандар тай шабын жерден ошондо бөлініп мындан қалыптыр ал душмандың көргенде семетегейім тұрды дейт күлчөрі менден семете кейіп мында тұрған соң байранға белеттің қаншоры кечен жетіп барып қиясқа дос болып мындан алған дейт өзінен шыққан душманға қас болып мындан алған дейт семетеге кеп айтып айланайын аваке төлектің құдай беріптір алыстан күткен душманың мынан өзің келіптір тұлпарды берші миннейін тонын бір берші киейін қатылып келген душманға тотақ тепкен еммеде үстінен барып кірейін деушентіп қаншоры тұлпарды мықтап мінді дейт тонды мықтап киді дейт қаншорын көздің бет алып жетіп мына барғанда кечен қайра шарраған шоры туғандан беттер көрішіп достон беттер өбішіп құшақташып алды дейт кеңеш құрып кеп құрып қаншоры тұрып алды дейт ошон кезден берекін айғайлаған шо менен қаншоры менен ерғияс алда семетейген бет алып ошон келіп бір ғана қалған кезеккен ошон кезден берекін айғайлаған шо менен ерғиястың жолыры семетейдің долыры келіп мындан қалыптыр ең соғышты мұқтап салыптыр құрал жарақ атта жоқ жөн қалғана семетте кейіп мындан қалыптыр қапасқа мындан қалыптыр өзден шыққан жат жаман өзектен шыққан өр жаман ошон кезден беректің қарданған қаңғияс қаншоры қоң барды дейт қаншоры менен ерғияс қырылыштың салды дейт құрансыз жатқан семетте семетеге найзаң салды дейт атаңдың көріп дүние дұшман салған найзасын жүрген семетте бучқақына теңеве өлөмін дөпкеңеве қиына чап салды дейт қайран болдың салды дейт алты бір дұшман бірігелеп бірде найза салғанда жеті дұшман бірігелеп бірге найза салғанда өлімінде кенневе дұшмандың найзасын бұчқағына теңеве ошын қирашып қана жатып алды дейді ошон кезден семетте қарланып кеп айтып ең ар торбудан деп жүрсім бағал шағын бір тұтам байталдың баққан екенмен туғанды бақтым деп жүрсім қотыр ташың қойнында шайтанды баққан екенмен ең ұшын қордық баяқын көріп тұрған жерімде бақайым қарап тұрса жай аспандан келген береккен ең арбақтар қарап тұрса жай қапқайдан келген қаншоры анан бұл қордықтың қылса жайы демошентіп семетте көздің қайым болды дейт Havada çok, yerde çok, öldüğü çok, yüzü çok. Adam görmez gelmenen, adam görmez bilmenen, kayıp bolup gitti deyt. Kasemetten kayda gitti de vatandın görüp düşmanlar. Oşun oyu kana bölünüp gitti deydu.
Баракелде. Эмки кезек Камила Қалдар кызында. Мага келген кайып чал кызы куялы. Қары жашым оңайып, қан жұтқанда қалайық, орозунун оннулы, қатты көні қарайып, улаққан жақып кеу айтат, кеу айтқанда деу айтат, ментіп түрі жүргічі, тұлбай тұнна чөгілі, көміленіп чығылып, күр азабын көрілі, улаққан күр азабын көрілі, сұппы садық чалғанда, таң түмпейіп қалғанда, орғып чаң шығат, оболоңғын үн шығат, орғуған чаңды қараса, алтын жақып дел тартып, күндізін өргіп тұңғатып, қалдайған 80 балбаны қапқайда жүріп қалғаны, ақ балта жақып аларды, таладан қармап алғаның орозунун оннулу, оннатадан жаш қалып, ақыл толбой мас қалып, қаптап келген көп қалмақ, дүнесін таллап алыптыр, мұны менден ал балдар, талада боздап қалыптыр. Балдар ерешен тарты бер болып, кечер ұлы менен тең болып, ербей батқа менгенде, абаң балта барыптыр, аңгемесін салыптыр. Ақ балта жайын сұрасаң, Нойғыттан шыққан жан екен Рахмат. Камила билетке жооп бербей, башканы айтып кетти, өзүңүздөр уктуңуздар. Эркин темасын эртеле айтып кетти окшойт. Анда эмесе Кайрат Жусуповда кезек. Келиңиз Кайрат мырза, эртерээк басыңыз. Кайсы тема экен? Жамбатыш. Көкөтөйдүн ашында жамбынын аткан жер экен, жамбын атыш. Билетке жооп бере албайт экен, эркин тема эле айтайын дейт. Билетти айтпайт экен. Өздөрүнү билгини, акыллынын данасы, аты шакын буала, акыллы дана кубала, өз кордугун көргөнчө, жат кордугун көрөйүн, бакылга башын билетпей, мат кордугун көрөйүн, барып алып бүгөрө, Жакыпка кабар берейин, Жакыпбайга барайын, жайының айтып салайын, жанында болсо баласы, жаңөспүрүм манасы, жайы күйүн карайын, мун ойлонуп буала, мурдан жакын кубала, урдан чыгып бөлүнүп, астындагы кочаптар узган урдай көрүнүп, бала жакын барганы, бай Жакыпты көргөндө, көзүнүн жашы төгүлүп, түшүп аттан башырып алтай түпкө жетти деп, айымды талап кетти деп, атам өлдү сиздерден, Манжудан келген азайыл, астарга абыз калбады, урдунда бөлөктөн жардам издерден, кырганы жата тантайлык, кыйлабыз өтүп тантайдык, аязаң деп бурото, алынды кырып бурото, үйдү кармап жеп кылып, үлкөн улук кеп кылып, өтөптүр бу сөзүбүз, өлөрбүз деп жек кылып, көчү жакын атаке, караңа барып коёюн, огуз туган болоюн, огуз өлгөн атама, коздаң албай коёюн, алыңа барып коёюн, араз туган болоюн, асадан өлгөн атама, албастан кунун коёюн, чакын бала бул кепте, чакын айтып салганы, камардын улуң айдаркан, каргалды жүз кол менен, каганы чыга калганы, муну көргөн бай Жакып, бачым жүрө көргүн деп, аян азыр салганы, ошондо Жакып кеп айтат, атасың өлгөн бу бала, алды мен тынчымда, агып тачып бурчактап, аягымды кучактап, айырып койгон ата деп кыйналып барат турат го, кызы талак калмакка, кырдырып ийсе уят го, аламан коюп калдыңар, айырып унуп алыңар, бай Жакып айгайын салганы, атасын көрүп калмак деп, адарга сүйлөп калганы, оңду жубатты мини чөп, жарашып жарак кийишип, урмак болду калмакка, сыйнак болдуң армакка, уржак мундуң алабыз, уранын деп кинди салабыз, мындай түрдүү кеп тайтып, көпчүлүк турап калганы көргүн манас балын
Өркүнүң өссүн. Азыркы кезек Куттубек Максат уулунда. Каныкейдин Манасты өлүмдөн куткарышы. Өзөктөн күйгөн өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман, жанагы көз камандары тууганы, Манастын жолун бууганы, атаны кокуй дүнүйө, ошо кезде Манасты бир эсебин тапсак деп, элим мыктап чапсак деп, ошо кезден көз каман бузуктуктун ойлоп туруу, бузуктук гана дилден орноп тур. Атаны кокуй дүнүйө, ууландырып Манасты, атаны кокуй дүнүйө, ошо кезде карасаң, алып кирип алып ородого болушун жасабашты. Атаны кокуй дүнүйө, так ошондо карасаң, ушу турган Манастын, так ошондо карасаң, атаңдын көрүү дүнүйө, анан 7 кабат териси сыйрылып гана турган кезде экен. Калган Манас батырың ошондо кайгырып гана турган кезде экен. Кайгы муңгаң эр Манас эчиркин алдырып гана турган кезде экен. Атаны кокуй дүнүйө, так ошондон көз каман, так ошондон карасаң, эр Манастай батыры, өлү жан болуп акыры, так ошондо карасаң, көзүн жумган кезинде, ошо көз камандын баарысы, улуу кичүү жамысы, өлтүрөм деп камынып, дал ошондо чамынып, турган эмин кезинде, жамандыкка көңүлүн бурган эми кезинде, кан Манаска чоң мүшкүл кылган бүгүн кезинде, атаны кокуй дүнүйө, ашыгып эмне калыптыр, эр Манастын өзүн өлтүрөм деп бул күндө шашылып мындан калыптыр. Атаны кокуй дүнүйө, көзүн ачса жанагы көз камандын баарысы, акылыңнан аңтаңдап шашкандыгын карачы, каулап батыр Манастан качкандыгын карачы, коркоктун бул жолун баскандыгын карачы. Атаңдын көрүү дүнүйө, муну мындай таштайлы, жанагы турган Каныкей ошондон гана кабар баштайлы. Кайран энең Каныкей түндө жатып түш көрүп, түшүндө жаман иш көрүп, асмандагы жылдыздар жылышып калган кез экен. Бул түшүң ошондо жамандыктын канышка кыйытып калган кез экен. Атаны кокуй дүнүйө, ошо кезден энекең астындагы Акуланы миниптери Айкөл Манас батырды куткарып эмиң алам деп аттанып жолгон кириптери. Манас хандын ак келте инине мыкта билиптери. Так ошондо жанагы кайран энең Каныкей эр Манастын жолуна ошондо мыктап жүрүптүр. Эр Манастай батырды ошондо куткарарын билиптери. Атаны кокуй дүнүйө, жанагы көз камандын ордого келип калган кезинде, төп көңүл ошого бөлүп калган кезинде, чоң мүшкүлдүн энекең эчиркин көрүп калган кезинде, так ошондо карасаң, ошо кезде көз каман, атаны кокуй дүнүйө, каулан атаң Манаска чоң мүшкүлдү бул күндө кылып жаткан кез экен. Арамдыкты Манаска сунуп жаткан кез экен. Жамандыкка көз дилин буруп жаткан кез экен. Каулан Манас ошондо заманасың ал күндө эчиркин куруп бир гана жаткан кез экен. Жанагы турган агаяр көз камандын ойуна ошо кезде бут салды. Каулан Манас көкжалды ошондо көз камандан куткарады. Атаны кокуй дүнүйө, Манасты алып колуна, ошо кезде канышка салып берип жолуна. Ошо кезде агаяр эр Манаска кеп айтат, куткарган гана муну деп айтат. Баракелде. Куттубек Максат уулу. Залкар комузчу Карамолдо атабыз кезегинде Манас темасына да кайрылып, Каныкейдин арманы деген күү жараткан эмеспи? Ошол күүнү Насиба Калмаматова эжебиздин аткаруусунда уксак, Каныкейдин арманы.
Эмки кезекти кайрадан манасчыларга берсек, Канат Бөкөев. Гүлчоронун Семетейге жолукканы. Атаңдың күдің Гүлчоро, телеге тең чоро, сайгылдыгын ем чоро, ошо кезде Гүлчоро, жана кулагында шамы бар, коюндан бүткөн жаны бар, чат аягың чаткалдай, жүрүп кетсе сун коён, жүктү төп аткандай, сур коёнду токунуп, басмайылды бек тартып, окудай колдо деп тартып, ошо кезде Гүлчоро, жанаңайың менен күнүңдүн бир өзүнүн бүткөндөй, Осман менен жериңден тир өзүнүн бүткөндөй, жер курчаган дайранын ортосунан бүткөндөй, ободогу булуттун салкынынан бүткөндөй, согуп жаткан жүрөктүн толтосунан бүткөндөй, Айкөл Манас батырды баласы, Семетейдин ошондой издеп бармак чагы бар, айланайын Гүлчоро, адыр бел менен, отурмагансың жер менен, будур бел менен, отурмагансың жер менен, ошо кезде Гүлчоро, издеп турган чагы бар, жана куту бийдин карады, билегиң өгүз белиндей, ошо кезде карады, Семетейдин ошондой көрүп турган чагы бар, ошол кезде карады, шаша баргана, от тизгинин бек кармап, үзөңү теппе мингенде, Гүлчорону көздөй бет алып, шашып калган чагы бар, ошо кезде карады, Гүлчорого элип сөз айтат, айланайын Гүлчоро, көргөн билген барысын айтып берип кеп баштайт, ошол кезде Гүлчоро, аткамында мингени барып туруп караса, Семетейдин ошондо көнүп турган чагы бар, айланайын Гүлчоро, аттан түшүп келишип, Семетейди колго алып, кучакташып көнүшүп, тилден калган небедей сөз сүйлөбөй турганы, айланайын Гүлчоро, сөз айтып эмиң турса да, ошол кезде Семетей сүйлөбөй эми турганы, айланайын жарыктыкмын ошондо, жанагы кайып кандын карүнкүр, ошого кирип кана барып калганың, ошо кезден Семетей ошондо кайып кана болуп калганың. Анда эмесе кийинки кезек Нурбек Талантбек уулунда. Семетейдин таласка келиши. Тұлпар минеп қамшылап, ұзыннан шыққан иллеби, көрікті оттың жалындай қалған екен тамшылап, айбатына сенмеңдің туралбаздыр жаншылдап, ошо кезде Семетей баштағыдан олуғып, азырқысын таласқа қалған екен жолуғып, қабыландай чамынып, қайыптан ақыл табылып, жоқ жерінен батырға кең танасыға күктің белін шырқырап, аша келген емес пе, оянбастан көп жерде баса келген емес пе, екі көзге жаш алып, сан-санаға маталып, ташы келген емес пе, азыр қызсын байқасаң, әндесінен кеп ұққан, сұлғыр таласқа, аман барып аман кел, атаң қалған көп түйне, оны ошондан алып кел, айтып бар бегем, аны ошонда салып кел, бербес болса туғаның, туғанның көнің қайтарбай, туған өзім айтарбай, арту көздөй қайтып кел, дәл ошондай деделе, арықтап тұрып байқаса, келтіріп ақыл чайқаса, жаңғағы сайдың ташындай, алмасын аттың башындай, өріктерім ұштымдай, өлікші соның ұшындай, адыр бұдыр белгелет, адырма қарпып жер келет, асқасы бейік то келет, көкті сайқан то келет, ошо кезде байқасаң, ескisi düşü esine, аны ошондо Семетей, эми жашы мердиге. Babamdan kalkan genç talas görme kantip kolayın görme yatıp bugünde kaza jetip bu yerden ölme kantip koyayım
дейін бабадан қалған кең талас көріп тұрды көрдіңді бені бойы қалжылдап арманға башы бек батып чөкіп тұрды көрдіңді санасын тұтышқа бөліп тұрды көрдіңді бөксе жағын қараса үш қош ойдың бөкседі ар жағына барғанда ақиқаттың тұшу бар бер жағына келгенде таластың башы жетіптер ишенбесең қалайық бүгін де барып жетіп көр айланайын жаннаға өрімдерінің баласы бекісін қарачы алды жаққа келгенде таластың суытың ашыптыр эми тал башынан ашыптыр балада болсо сенбете өзүнөн өзү күйлөнүп көккү этип күйлөнүп аны ошондо байкасаң энекем айткан кебеле ата кеңдин арбагы бүгүн тирүү бар болсо колдогону жар болсо өзү сүрөп алат деп аямай суудан турбады аны ошондо жанагы карасаң агатына камчы урду атына ошо кезде жанагы ак тұлпарын алкынтып атырылтып булкунтуп аяламга жулкунтуп буга боюн сал деле аны ошондо баланы кай берең 40 силтең колдо чунун барысы кыйшайганын апырай оңдо чунун барысы эми жабыла сүрөп алы жарагын темири кийгендер жалгыз саңга тийгендер о пилтерисин кийгендер бири миңге тийгендер аянбастан бүгүндө чуулап чыгып алыптыр кең таластын боюнда 18 000 аламда ата бабаң арбагы дуулап чыгып алыптыр аны ошону көргөндө балада болсо барбактап ичүгөп дардактап кунап чыгып алыптыр аны ошондо жанагы сууга бушуу киргенде алды жакта кырчоро себилди 184 серп алган жагы кызыл өрт кайраттуу 184 касылган жагы жалын өрт камырлердин барысы кагыш менен урушка даңгелердин барысы акыл ойлоп иш кылган аңгылердин барысы бала сүрөп алышты жанагы манастан калган семеңди эми жабыла сүрөп алышты Баракелде. Мына кыска нуска тог өтер жерин айткан биздин бабалардын жолунда турган манастыларыбызды көрүп атасыздар. Эми кеп кезеги Нурсултан Иманбековда. Манастын атасына таарынып кетип аштык айдаганы. Кең таластын боюнда атаңдын көрдү дүнүйө мын ошондо биреги калың кыр чоронун барысы болуп турган кезинде ордогоң оюн чогулуп толуп турган кезинде мын ошондо биреги кызык камыкта батыптыр мын ошондо кырк чоро кырк таманын биригип ордогоң орду атыптыр мын ошентип турганда атаңдын көрдү дүнүйө ошо кезде Байжакып кирип келип Манаска мын ошондо кеп айтат о Манас укуң деп айтат атаңдын көрдү дүнүйө калың малың бар эле чачкан Манас болдуңбу мын ошондо алтынды дүнүйө баркын билбеген качкан Манас болдуңбу мын ошондо биреги Алтайдан бүгүн карачы келген кезим экен го мын ошондо биреги малдын барын эл чачып берген безим экен го деп ошондо Байжакып мын ошондо Манаска мын ошондо баатырыңга улам Манас айкөлгө ошондо атасы гана турду тарынып ошондо кабылам Манас карасаң биядагын карасаң арстан Манас баатырың ордо бузуп жоо чапкан жыргалуу жерден жылкалган кошогу менен кыз алган кокуйлатып эр сайган жайдак тулпар коштогон жалдар устан окшогон айбатыңа Акбайдайра токтогон Арстан Манас баатырың Байжакыпты көргөндө мын ошондо атаң көрүү дүнүйө тил айтпайдын кезектеп мын ошондо биреги талта туруп нетейин андан көрө карачың аштык айдап постала ошондо өстөй кетейин деп ошентип кам Манас атаң көрүү дүнүйө мын ошондо кыргызың түн уйкуга карачы жатып турган кезинде мын ошондо кыргыздар уктап жаткан кезинде түнү бою карачы айбан босту таптаптыр мын ошондо биреги мыктап бинип кам Манас мын ошондо карасаң босталага качыптыр так ошондо биреги кам Манастың биригип босталанын алдына тетектен карасаң бири караң көрүнөт мын ошондо биреги бул карамдын жанында атаң көрүү дүнүйө бир бостуман көрүнөт так ошондо думана кеп айтып турган кезеги балам Манас угуптур деп айтып турган кезегиң о муан жыяндын
ayvam bostala tak ошондо биреги кенин келериңди билгемин сени күтүп жүргөмүн андан көрөк камманас алдыңдагың айван бос атаңдын көрүү дүнүйө сайышка кирип калганда калып калчумал экен мына ошондо биреги аштык айдап бал багып мына ошондо камманас так куладай атын бир алып калчу жан элең деп ошентип тумана мына ошондо кеп айтат о кеп айтканда бек айтат аштык айдап бал багып мына ошондо бостала баба дыйкан бир экөө чогуу келип калганы мына ошондо талаадан атаңдын көрүү дүнүйө жердин бетин аштырып мына ошондо карасаң ого туштап будай чачтыр аштыктын баарын чогултуп так ошентип турганда экөөбүзгө байлатып так ошондо биреги ачып көздү жумганча мына ошондо карасаң баба дыйкан балбаның таңгамаар болуптур ошо кезде биреги аштыкты жыйып коюптур бул аштыкты карасаң атаңдын көрүү дүнүйө ошондо толтура болуптур Оомат Өмүрбек уулунда Көкөтөйдүн ашына кабар берүү. Көкөтөйдүн бок мурун жашайдарган кеу айтат кеу айтканда деу айтат жайма көкүл жашайдар маникер сундуң ат мингин жердин жүзүн кыдыргын аяламдын барысын ат үгүн түгөл гана басып кыдыргын кокондогун козу бек маргалаңдан мала бек анжыянды жердеген айры сакал санжыбек алларга салам айт дейт муну ошондо карасаң алларга дагы камбар айт андан ары барганда кең букардын жеринде ат темир деген каны бар ага салам айткын дейт ошол кезде карасаң ага да камбар айткын дейт андан ары баргандаң атанығы көй дүние жетізінді жер деген жедігер деген қаны бар аға да хабар айтқын дейт андан ары барғанда екі кемін жер деген еға түгін үрбі деген ғана қаны бару деу ошен айтқандаң атанығы дүние еченеч толбаскын адырас белбашкын анданар барганда жапындек эли бар жапындек эли бар алларга кап айткын дейт карагыт манжуунун тазалар келсинде ананар барганда кебезбел кеңе түк кечилинган коңурбай агадага айткын дейт келбирсиген нес караң агадага бар айткын дейт тебөженди күнашаң муну ошондо карасаң көкөтөйдүн бок нурун кабар айтып турганда маникерди мингизип жөнөтүп ошол турганда ал келип ошол ашына муну ошондо карасаң кебезбелбо кеңетөк кечилдин каны коңурбай алла келди булашка келбирсиген нес кара була келди булашкаң атаңдын көрү дүнүйө жерди жүзүн кыдырган жерибизин кыдырган атаңдын көрү дүнүйө муну ошондо көрдүңбү кызыктуу көрсөң мындан көр нес каранын кызыгын муну ошондон көрдөн көр муну ошондо карасаң бок нурундун айтканы муну ошондо карасаң ошол гана журттаны баштайлыңбы. Эмки кезекти Улукбек Билашевка беребиз. Алманбет Батырдын көкчөгө келгени. Эй, баракелде. Көкчөгө учурашып аткан жерден баштап айтыңыз. Ток этер жерин. Эй, кыллер тиштин жегинен ошондоң алман карады.
Dürbüsün salıp tanadı Sararkanın içinden Ceyilgan kalık tegerdemi Ceyilgan kaktın içinde gök alan atsan osundum Kanı solgan gökçönü gördemim Hayarlap jetip bar demi Halleğin salamın emi sal demi Oşo gezde qarraçı özün görgön ergökçü Emi salam alğanı gevin mıktap salğanı Söza söylöttü söz elde var emi gevin salayın Atağana dünya emi söz salayın Oşo gezde qarraçı Ön eldin için çaptırdı sar ulaktı taptırdım Oşondo ganan özünü murun çaldırdım Ata kesin aydargan suyunu emmi varıptır Özün görgön almandı vallağıllı vallıptır Erçiti vallı üyünü emmin alıp barıptır Altay aran ötüptür Atağana dünya Oşo gezden alman bet Talavına jetiptir Gevin mıktap talıptır Gerilip jatı valvayın Atqa minni valayın Özün görgön joloydun Жылқысын дейін valayın Uşu turgan qazaktı Güldötü emi salayın Özün görgön gökçönü Erler menen teң qılıp Emi mıntip tavayın Uşul turganға qandın Esevi mıktap tavayın Devo şentin valla keng Kılıç çavar mıktını Bir жағына böldeme Kılcerem minnip zakımdap Gen amurdun jeginne Emi jetip bar deme Oşo gezde qarraçı Joloydun oşo sanjılqı Teyip alıp geldemi Geregesin bayqıldı Uşul turgan qazaktın Gedeylerim bayqıldı Eçtim alın vergıldı Uşul turgan qazaktı Erul menen teң qıldı Özün görgön gökçönüm Oşondon atağı menen dankına Özün görgön alman bet jetelep жүрүp teң qıldı Azamat өркүнү көчсүн. Эмки кезек Чыңгыз Болотбековда. Манастың қолының Алатауға келіші. Қабылан батыр Манас телегей тең екен, теңірім өзі қырғызға теңдеп берген жер екен. Турасы жоң бойы бас, тұлқу бойы қара таш, қанша аңерді жайлаған, ағып жатқан айрадай, айланайын Манас қара чарға ұлан, қапталынан жамылған. Ошо кезде Манас мына мұндай кеп айтат, мына шонды кеп айтат, ей қалайық деп айтат, атамнан қалған анжиян, албай қалсам нетейін, бұл жерге тұрып нетейін, атамнан қалған анжиян, албайанда мен қалсам, туылмай туна чөгөйін, өлімден мұрын өлөйін, деп ошентип тұрғанда, мына мұндай ұрғанда, ошо кезден айкөлің қол чықырып қол жинап, қолдың барын мол жинап, қышының башы қылқылдап, найзаның башы былқылдап, елдің санын қарасаң, қара құрттай қыжылдап. Ошо кезден мынасың, мына мындай кеп айтат, қалағаның барғың дейт, қалабаған қалғың дейт. Ошо кезден қарасаң, қыпчақтардың бай жігет, қаламын деп қалыптыр, қалған жұрттың барысы, барамын деп алыптыр. Ошо кезден қарасаң, ошондың айкөлің көч алдына баштады. Ошондо жылқының бары чумалып, чаңасманға бұралып, жылқы жырсын иманы, жылқының барын жиғаны, қойдың бары марашып, мұйдың бары мүрөшіп, ошондо қырғыздар Алатауға бет алды. Том қойған тон өтіп, томырайған он өтіп, еченгі иқтария мұздағырақ Болды, қозғолдық қойдың, чоң рахмат. Ошо кезде келгенде Алатауны қарасаң, бұдырында бұғы бар, тектірінде теке бар. Ошо кезде қарасаң, Алатауны қарасаң, ошо кезден қырғыздар еріксен елік ату үшін елік десе қырғыздар. Ошо еркен ғана қойдып, жату үшін. Алтайдағы қолды қозғолтып қойдың, бұл оңой емес қолды қозғолтып қойыш. Чоң рахмат, өркүнү көссүн. Андемесе біз эркин темаға кезек бермекпіз. Бирок балдар eeligip жээлигип алып, токтой албай калышып, эркин темаға убакыт калбай калды. Убакытыбыз соңуна чыгып баратат. Ошон үчүн бүгүнкү сынактагы жана башында айткандай СМС добуштун жыйынтыгын чыгарыш үчүн бүгүнкү жыйынтыкты Мадиярга кезек берсек. Чоң рахмат Дөлөт агай. Алтынай Караолчиева 28 добуш, Бактыяр Замырбек уулу 14 добуш,
Бексултан Имашев 157 добуш. Гүлжигит Кубанычбеков 16 добуш. Жанат Канат уулу 4 добуш. Камила Калдаркызы 42 добуш. Кайрат Жусупов 106 добуш. Куттубек Максат уулу 5 добуш. Канат Бокеев 17 добуш. Нурбек Талантбек уулу 76 добуш. Нурсултан Иманбеков 21 добуш. Омат Өмүрбек уулу 3 добуш. Улукбек Билашев 5 добуш. Чыңгыз Болотбеков 1 добуш. Чоң рахмат, Мадияр. Бул менен СМС добуш токтобойт. Айдын аягына чейин улана бермекчи. Кеп кезегин калыстар тобуна берсек. Дагы бир жолу ушул жакшы өтө таланттуу жигиттер өсүп келатканына күбө болдук. Негизинен абдан терең ыраазычылык билгизебиз. Ийгиликтерди каалайм. Жакшы жыйынтыктарды буюрса күтөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Талант мырза, кеп кезеги сизде. Эми келечегиңер кең болсун. Бир бет алдыңарбы кылчактабагыла. Анын аркасы эмне болорун өзүңөр билесиңер. Ошон үчүн бу Манас дүйнөсү деген оңой олтоң киргизе койчу дүйнө эмес. Кирген соң ага ак так кызмат кылуу керек. Рахмат. Жылдыз Оразбекова, кеп кезеги сизде. Рахмат. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Мен балдарга ушуну каалайм. Эмдиги бир айга чейин созулчу конкурсубузда ушул үн жагынан иштесеңер. Анан баягы суроого так жооп бериш үчүн ошол тоо кетер жерин убакыттын баары эсептелди да. Ошондой мындай так айтууга, анан тоо кетер жерин айтууга, жөн эле мындай суу сөздөрдү кошпой, ошол тоо кетер жериндеги бир жакшы уңгулуу сөздөрү бар, саптары бар. Ошону айтыш керек да. Ошондо силердин мындай пайызыңар көбүрөөк болот. Ийгилик баарыңарга эң сонун көрүнүш. Чоң рахмат. Кабылды Актанов агабыз. Эми айланайындар. Силер Манас деген улуу дүйнөнүн караанын эле көрүп жүрөсүңөр азыр. Жакында элексиңер. Караанын көрүп ошого жетсек экен, ошондон бир даам таап, бир шапатасы тийип кетсе, Кудай бир берип салса, улуу салкарлардын ордун баспасак дагы ошол тарыхта кала турган, элдин бир патасын ала турган Манас болсок деген ниеттесиңер. Мен силерге Тыныбектин Сагынбайга айткан эле бир эле сөз менен жыйынтыктап коеюн. Суу кошпой таза айтканга үйрөнгүлө. Анан өтө алыстан баштап алып, ой, жеткиче жаман кыйналганда мен өзүм кыйналып кетип атам бул жерде. Келечек бар айланайындар. Үн деген бар. Ошол сөздүн кудуретине жараша, күчүнө жараша, өйдүлүнө жараша кайрыктар ал Манаста бу жерде балан чобон, туг жерде түкүн чобон деген жок да. Ошол дагы сезилип атат силерде. Кадимкидей сезилип атат. Ошол сөз кудуретине кайрыктар сиңирип атасыңар. Мен ушуга кубандым. Бар болгула. Рахмат. Көптү күтөбүз айланайын. Рахмат. Кеп кезеги Бөкөнбай Боркеев агабызда. Телевидениеде айрыкча сахна маданиятын аябай сакташ керек да. Силер азыр элита деген түшүнүк пайда болбодубу? Ал каймактар силерсиңер, ал тиги саясаттагы кишилер эмес. Анткени Манастай чоң зор күчтү көтөрүп жүрүш үчүн силердей гана адамдар турсук берилет. Ошон үчүн Манастын урпактарысыңар. Бийик парызды мойнуңарга жүктөп алдыңар да. Ошон үчүн татыктуу болуш керек. Татыктуу болуш үчүн биринчи сахнаны сыйлаш керек. Форманы мен аткаруучулук жагын алатам да көбүнчө. Форманы жакшы келтириш керек. Анткени мени силер Манас дүйнөсүнө кирип атасыңар да. Анан эл көргөн эл формаңар калат. Экинчи, Саякбайдын жанагы тиги Каныкейдин эмени чапканы, Тайтордун чапканында билесиңер 20дан ашык музыкалык фраза кайрык бар экен да. Ошондой кыраат менен айтканды байкабадым бүгүн. Күпүлдөп атасыңар, бирок ошол музыкалык фразаларда дагы жөн эле күпүлдөбөй, Манасчылар күпүлдөйт десе жөн эле ойду тоодо айта бербей мындай ошол образ күткөнгө жардам бериш керек да, ошол музыкалык фразалар. Ошого өткүлө. Анан кийин эми силерге ийгилик, анткени мындай 22-23 жашпыз деген болбойт Манасчыларда. Ал
тем более мына сынакка келгенде силер жаңы келиптир деп эч ким айтпайт. Силер даярдык менен келдиңер, башка конкурска келбей, дай албай жүргөндөргө караганда силер ишенип келдиңер, ошо ишенич сакталыш керек. Рахмат. Рахмат. Калыстар тобунун айткан ак батасын кабыл алабыз. Айткан сын пикирлердин баарын эмкиде эске алабыз деп ойлойм. Эми бул оюнда ушул калыстар чыгарган жыйынтык боюнча 3 оюнчу бүгүнкү сынактан четтетилиш керек. Анын кимисин кулаттыңар, кимисин уланттыңар. Аны калыстар тобунун катчысы Жаныбек Эсеналиев агабыз айтып берсин. Мен жалпы упай менен айтып кетейин. Жогорку упайдан баштап айтсам, Нурбек Талантбек уулу 45 упай, Бактияр Замирбек уулу 42 упай, Бексултан Имашев 41 упай, Чыңгыз Болотбеков 39 упай, Улукбек Билашев 39 упай, Жаннат уулу Канат 38 упай, Нурсултан Иманбеков 38 упай, Гүлжигит Кубанычбеков 37 упай, Оомат Өмүрбек уулу 36 упай, Куттубек Максат уулу 36 упай, Канат Бөкеев 36 упай, Алтынай Каролчиева 26 упай, Камила Калдаргысы жана Кайрат Жусупов 25 упай. Демек, мында ошо Алтынай Каролчиева, Камила Калдаргысы жана Кайрат Жусупов кийинки айлампага өтө албай калышты. Үчөөң бери чыксаңыздар. Рахмат сиздерге. Эми бул сынакта бирөө жеңиш керек, бирөө жеңилиш керек. Кеп мындан эмес, сиздер мындан кийин да арбытып айтат деп ишенебиз. Мындан кийин дагы өркүндөтүп өстүрүп, Манас атабызды таштабай алып кетет деген терең ишеничтебиз. Ак жолуңар ачылсын. Бар болгула. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли, мына түз эфирде Тыныбек Жапый уулуна, Мамбет Чокмор уулуна арналган, мааракесине арналган конкурсту көрүп атасыздар. Ушул конкурстун бүгүнкү сынагын жыйынтыктап жатып, эмки эфирде эсендешкиче аман болуңуздар демекчибиз. Азыркы кезекти Бакыт Мамаев агабызга беребиз. Манас аян ырым менен. Atsız gelgen çoraba, at pıttısın dingilgen,
tonsuz gelgen çorağa, ton mıtlısın giyilgen, ay göldügün bilgilgen, basıp girgen yol olsa, batır manaz baş bulup, baslaşıp giri vuruşkan, tüttü kırgız tukumba, tüköl barıp giyip, tutu bünden turuşkan, bakayavam gibi aytkan, mınamınday dep aytkan, bölünsün börü cep ketet, bölünüp kaldı kırgız dep, böle gelge gep ketet, jarılsan yolboş cep ketet, jarılıp kaldı kırgız dep, camı yurtkan gep ketet, asmanda uçkan algırgış, asmangan uçup çıkkanda, kanatı menen uçucu, kayrılıp jerge kongonda buyruğu menen konucu, manastın manas bolmaga, oşon köbüzde la bolu,